Bizge bir uşak durmayınca uşak durmayınca. Gel bize. Samaslar var. Salamasları. Yaxşı geldinizler mi? Batkınga gerekirse hazır 20. oluşu biliyoruz. Bak Kadamca'dan Kızılkaya getirip yemin ettik kanal topladın mı? Yaxşı. Bizga qaraylik, Bo'rbar Aziya bo'yicha Xanzaydal fondini Qirg'izcha suydi. Bizda bir şey ko'p sizlar Qirg'izcha tafsir. Biz süreçtik de. Biz tanışmız. Bo'yicha bardiq oblastdan kelgan o'killar, mamlakatlik xizmatkorlar, negizgi. Sizler barınızlar mamlaketli hizmetkarlar sizler. Negiz o. İş aranızda başlayırsanız da. Жақсы, бірге жүріңіздер. Жүріңіз. Келіңіз. Жалпы сіз қонақсыз келіңіздер. Kim жақын тұрыңыз? Kim жақын тұрыңыз? Келіңіз. Берге. Келіңіз. Rahmat sizge. Rahmat sizge de. İdeyen başta açıp ketaveresiler. Anan. Биздин касиеттүү хандардын мекени болгон Кадамжай жергесине куш келипсиздер. Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө өз салымын кошуп, жанын аябай, биздин Кадамжай районунан чыккан мыкты тарыхый инсандардын панолорун ачуу демилгеси башчысы Аким Кутбидин Абдурахмановичтин демилгеси менен көтөрүлүп, биздин Кадамжай районунун кире бериши Учкургон айыл аймагынын 8 улуу тарыхый инсандын сүрөттөрүн, панолорун ачуу аземинде турабыз. Biz bunu улуу insanların aleyhası деп атадык. Анда эмесе урматтуу коноктор, бүгүнкү иш-чарага дагы бир жолу куш келипсиздер. 1844 Маргалан уезди Окуна кыштагында туулган. Ал 1873-76 жылдары болуп өткөн Кокон көтөрүлүшүнүн башчыларынын бири болгон. Маргаландагы Ак медреседе билим алган. 1873 жылы Кокон көтөрүлүшү башталганда эл Алим хандын небереси Полотбекти көтөрүлүштү хан катары жетектөөсүн өнүктүрүшкөн. Ал эми 1 мартта Маргалан шаарында дарга асылган. Калктын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, сый урматын арзыгандардын бири Абдыкадыр Орозбеков. Ал 1889 жылы Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Окна айылында туулган. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбеков Совет бийлигин орнотууга типтүү катышкан. Ошондой эле мамлекет оор абалда турган мезгилде 12 жыл өлкөнү башкарып, тактап айтканда президент болуп, абийирдүүлүк менен иштеген. 1937 жылы репрессия курмандыгы болгон.
Коомдук ишмер Абсамат Масалиев Баткен облусунун Кадамжай районундагы Алыш айылында туулган. Анын да мамлекет үчүн кошкон салымы чоң. Өз учурунда жылына 4 миллион тонна кара алтын өндүрүп, өлкөнүн казынасынын капчыгын кеңейткен. Анын тирүү кезинде эл журт үчүн жасаган зор эмгеги элдин эсинде сакталат. Маданиятынын тарыхында чыгармачыл инсандардын бири, ойчул философ, жазгыч акын Молдонияз Эрназар уулу. Түштүк жергесинен суурулуп чыккан акын эл жер кыдырып, көргөнүн көкүрөккө бек тутуп, туз таткан жерлерин өзгөчө сапат белгилерине дилде сактап, санатка салган. Анын көптөгөн санат насихаттарлары окурмандардын көдүнүнө түнөк таап, бүгүнкү күнгө чейин жашап. Оңунан чыккан жалгы адам болгон. Ал эч нерседен тайманбаган, адилеттик үчүн тарбиялап чыгарган экен. Ошол Эшен атанын салган мечити жаңыланып, азырга чейин Эшен атанын мечити деп кадырлашат. Элдин коомдогу саясий, экономикалык жарандарга болгон мамилесин да айкындайт. Коомго чоң тамга менен айтууга болот. Жан дүнүйөсү поэзияга жыктолгон. Алгачкы кызыгын аргасынан тааныганын айтып, акын жазуучубуздун чыгармалары. Хасан Дадабаев 1928 жылы 10 январында Баткен облусунун өсүшүнө зор салым кошкон инсан болгон. 1945 жылы Ата мекендик согуштун баатыры, көзгө атар мерген Бөрүбай Кулбаев дивизиясында снайпер болгон. 381 немести жылып, өзү да Латвияда баатырларча курман болуп, согуштагы эрдик үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Алима Даңазолу муундан муунга жеткирүү ар бир инсандын парзы деп билебиз. Аны эмесиндеги сөз кезегин Кыргыз Республикасынын президенти Бекмушка беребиз. Жашынакай ой максатыбыз менен туш келип калыппыз. Туш келгендер ким бул? Мен келдим. Бул жактан мына биздин Бишкек шаарынан келген коноктор дагы. Демек, бул жакшылыкка дегенди билдирет. Азыр биз баарыбыз билгендей Кадамжай районунун башталышында турабыз. Кыргызда жакшы макал бар. Астанасын көрүп төргө өт дейт. Биз азыр Кадамжай районунун астанасында турабыз. Ошон үчүн Кадамжай районунун жетекчилери элдери менен биригип жакшынакай бир план түзүп, астанабызда биздин Кадамжай районунун улуу залкар кишилерибиз болсун деп атайын ушул кишилерди үлгү катары, биздин устат катары келечектеги муундарга сабак болсун, келечекти муундарга бир жакшынакай үлгү болсун деп ушундай жакшынакай бир биздин залкар адамдардын сүрөтүн коюшуп, залкар Алы Токунбаев айтып кеткен, өмүр өтүп кетсе да эл эмгектен эскерсин деп. Мына бүгүн дал ушул учурда ушул кишилердин биздин Кыргыз мамлекетинин түзүлгөнүнө, түптөлгөнүнө чоң салым кошуп, биз ушул кишилердин эмгегин эстеп, баарыбыз баалап турабыз. Бул улуу залкарлардан дагы тышкары көптөгөн адамдар бар. Ошондуктан алар биз үчүн чоң үлгү болот, биз үчүн устат болот. Биз буну менен билдиребиз. Келечектеги жаш муундарды жакшы багытка тарбиялаганга, келечектеги жаш муундарды мамлекетке, элге кызмат кылганга, ошондуктан баарыңыздарды бүгүнкү иш сапарыңыздар менен жакшынакай идеология катары бүгүнкү иш сапар жумушту өткөрүп жатасыздар. Бүгүнкү күндө биз райондордо ошол менен бирге айыл аймактарды көрүп жатабыз. Бул жерде коноктор да келиптир. Кадымжай району бул учур жакшылыктар дайыма сиздерге кут болсун. Баарыбыз бирге бололу. Рахмат. Коноктор, урматтуу мына Бишкек шаарынан келген коноктор, бүгүн мына биздин жакшынакай иш-чарабызга сиздер дагы күбө болуп, жолсом сиздер менен биргеликте ушундай бир жакшы адамдын эки коногу бир келет дегендей, бүгүн биздин ушул улуу инсандарды аллеясын ачуу аземине катышып калдыңыздар. Баарыңыздарды орозо
Рамазан айы менен куттуктайбыз. Анан биздин бул иш-чаранын негизги максаты биздин кийинки муундарга, элибизге бизден ушундай улуу инсандар чыккан, булардын идеологиялык, тарбиялык мааниси өтө чоң болгондуктан ушул алияны уюштурдук. Бул алияда келип туруп мындай сүрөттү да карасаңыздар чорно мындай кара ак түстөгү светтер жасаттык. Эми бул дагы келечектеги биздин жаңы муунга жакшы тарбия берет деген үмүттөбүз. Баарыңыздарды бүгүнкү ушул иш-чара менен куттуктайбыз. Мына коноктор сиздер менен мына быйылкы Айгүл күнүнүн сезонуна келип сиздер дагы мындай баштаган иш-чараңыздар ийгиликтүү аяктасын. Кадамжай жергесине кош келипсиздер. Жалпы эле Баткен областынын аймагына кош келипсиздер. Рахмат чоң. Барыңыздарга ийгиликтер болсун. Кадамчай районунун акими, урматтуу коноктор, урматтуу жаштар, биздин үчүн абдан жакшы бир сюрприз болду. Программда чокту. Akademiyanın Hansaylı Fondu'nun bitiricileri bugün de Batken Oblası'na da geldiler. Akademiyanın 30. şubilesi, fondun çirmençi şubilesi kutluktayız. Bu mezgilde de Batken'de Ardayım Aygül Festivali de var. Burada aptan bir mümkünçülük bulur. Birok bul açılışı aptan manili, bul Kadamçay'da çıkan bul belgili adamlar, Kadamçay'daki Kızılkiya şehrindeki çaşlar için ülgülü olsun, çol körsetti, önügü çolunu körsetti. Sizde 3 korgon aylay vakine Kadamçay'ın kutluktayımın iyilik kalayım. Başçısı Hakim'din demilgesin koldop, koştop, Uçkorgon Ayıl Ökmötünün başçısı Ahmatcan Tursunovич başlagan жалпы жамаат, ошондой эле Айылдык кеңештин төрагасы başlagan жалпы депутаттар бардыгы колдоп, коштоп, бүгүнкү улуу инсандардын аллеясын даярдап отурат. Жакшы адамдын, жакшы элдин коногу кошмоктолуп келет дейт. Ушул учурга, жакшы жышаанга биздин конокторубуз келип турганга дагы Айыл Өкмөттүн башчысы өтө кубанып, курсан болуп турат. Анда эмесе азыркы сөз кезегин Учкоргон Айыл Өкмөтүнүн башчысы Ахматжан Турсуновичке берсек. Урматтуу коноктор, урматтуу Студен Абдурахманович, урматтуу меймандар, доктор Майер, бүгүн биздин Учкоргон жергесине кош келиптиңер. Биз Кадамжай райондун мемлекеттик администрация башчысы Аким Шакиров Абдурахманович демилгеси менен ушул Кадамжай районунда өткөн улуу инсандардын аллеясын жасайлык деп мына Кадамжай районунун чеки Учкоргон Айыл Өкмөт болот. Бияктан баштап мындай кичине болсо дагы аллея жасадык. Мен мана конокторго кичине Учкоргон Айыл Өкмөт жөнүндө айтып берсем, биздин Учкоргон Айыл Өкмөт Баткен облусунда эл саны боюнча эң чоң айыл өкмөт, 37 миңден ашык эл жашайт. 16 улуттун өкүлү жашайт, көп улуттуу. Биздин ушул улуу инсандар ушул биз Сайрам-Сайдан, аятта биздин Кадамжай районунан учкан отурган деп, мына учкандар Болотхан, Абдыкадыр Орозбеков, Абсамат Масалиевдер, акындарыбыз отурган ушундай бир жерибиз бар. Жерибиз менен сыймыктанабыз. Мына бүгүн мейман болуп турасыңар, жакшы мейман коша келет деп мына келдиңер, баарыңарга мына иш сапарыңар байсалдуу жакшы болсун. Кош келипсиңер. Мына мындан кийин дагы mana şu келечек муундарга ушундай тарыхый инсандарды танытыш боюнча башка иштерди улантабыз деп ишендирип кетебиз. Баардыгыңар келгенге чоң рахмат. Учкоргон Айыл Өкмөтүнүн башчысынын орун басары Карабаева Бактыгүл Кыргынбаевна. Бүгүн биз Учкоргон Айыл Өкмөтүндө аябай сүйүнүп отурабыз. Себеби дегенде улуу инсандарыбызды эскерүү максатында урпактардан берип ушул жаштарга дайыма стимул болуп, улуу инсандарды урматтап, сыйлап жүрүү үчүн биз Учкоргон Айыл Өкмөтүндө биз ушул улуу инсандардын аллеясын ачтык. Мына бүгүн өзүңүздөргө белгилүү ушул аллеянын ачылыш аземи болуп жатат. Ушул Кыргызстандын 4 бурчунан бизге коноктор келген. Ушул дайыма биздин ушул улуу инсандарды эскерүү,
мойнубузга парыздагын, карыздагын деп ойлоймун.